Aylar, ejекелер, muğalimdir. Бүгін мен сіздерге Google Classroom'ду telefonda кантип иштетсе болот. Ошону көрсөтүп кетем. Аны үчүн кадимкиле Google Chrome'га киребиз. Мына телефондо оң тарапта ылдыйда бушта турган Google Chrome. Ал жерге мына издөө бөлүмүнө Google Class деп жазабыз. Негизи мен видеоуроктордо көрсөтүп кеттим. Play Market'ten көчүрүп Classroom'ду. Telefonda дагы онлайн урокторду өтсө болот. Өтө ыңгайлуу эмес, бирок эгер сизде ноутбугуңуз, компьютериңиз жок болсо, анда телефондо өтүүгө болот. Бирок материалдарды, окуу материалдарын, видео урокторду алдын ала даярдап алышыбыз керек. Же өзүбүзгө тиешелүү маалыматтарды интернеттен топтоп алышыбыз керек. Мына Google Class ачылды, Play Market'ten көчүрүлдү, андан кийин открытты басабыз. Начать работу. Кечиресиздер, бул жерде кайсыл аккаунттан ачайын деп турат. Менде 3-4 аккаунт бар. Анда Мадалиев деген аккаунттан ачабыз. Мына көрдүңүздөр, бизде азыр биздин электрондук мындай виртуалдык классыбыз пайда болду интернетте. Оң тарапта бушта плюс турат. Бул жерде плюсту басабыз. Андан кийин создать курс. Бул условияны окуп чыгып, птичканы басабыз. Жана продолжить. Андан кийин название курс, мисалы, информатика. Информатика, мисалы, бөлүм болсо 7-5 жана 7 класстардын. Мисалы, аудиториясы азыр сабагыбыз 5 класска. 5 класс. Предмет болсо информатика. Информатика. Андан кийин создать дегенди басабыз, мына оң тарапта. Google Classroom'ду мен компьютерде кантип колдонуу керек экенин көрсөтүп кеткенмин. Ушул эле менин YouTube каналымда бар. Ал жактан көрсөңүз болот. Мына эми караңыздар, бул жерде менин виртуалдык классым пайда болду, информатика классым. Эми бул жерден караңыз. Ылдыйда лента, задания жана пользователи. Колдонуучу, тапшырма бөлүмү жана лента. Эми биз болсо, бул лента, азыр бул жерде эч кандай тапшырмабыз жок. Эми караңыз, заданияга киребиз. Биз ушул жерге өзүбүздүн темабыздын материалын да ушул жерге жүктөйбүз, жана тапшырманы да ушул жерге тиркейбиз. Анда тапшырманы, видеоурокту жүктөө үчүн плюсту басабыз. Бул жерде караңыз, материал ар кандай түрдө берилсе болот. Тапшырма, суроо жана материалдар или импорт, тема. Мисалы, биз биринчи заданияга киребиз. Задание бул тапшырма, мындайча айтканда тема. Мисалы, алгоритм. Алгоритм эмне деген болсок, алгоритм эмне деп суроо берсек, мисалы, эле тапшырма жана анын инструкциясын бул жакка жазып коебуз, жана балл коебуз. Кандай балл беребиз бул тапшырманы аткарса, бул теманы окуп чыккандан кийин. Андан кийин срок подача, дедлайнды белгилейбиз. 24-нө чейин, мисалы, бул тапшырманы аткарышыңыз керек. Саат
не обязательно теманы жазабыз, алгоритм азыркыдай эле. Андан кийин биз өзүбүздүн телефондон эле бул жакта мына жогорку тарапта файл жүктөө бөлүмү турат. Мына скрипкага окшогон. Аны басып, бул жерден ошо алгоритм жөнүндө видео урокторду же болбосо файлдарды сабагыбызды жүктөйбүз. Кааласаңыз файлды компьютерден жүктөйсүз, кааласаңыз ссылканы коебуз, кааласаңыз Google дисктен. Эми бирок андан тышкары бул жерде PDF файлдардан жүктөсөңүз болот. Бул жерден видео, сүрөттөрдү тартсаңыз да болот экен. Бирок келиңиз, бул жерде азыр негизи компьютерде YouTube'дан жүктөө бөлүмү бар. Бул жерге тилекке каршы жок экен. Бирок компьютер деген бөлүмүн бассак, биздин телефонубуздун галереясын ачып атат. Анда биз башка Google дисктен жүктөп көңгө аракет кылабыз. Бул жерде менин компьютерим жана Google дисктеги маалыматтарды жүктөсөк болот экен. Google дисктеги маалыматтарым сабакка тиешелүү эмес. Ошого негизи бул жерге кааласаңыз ссылка жүктөсөк болот экен. Эгер биздин мисал иретинде өзүм телефондагы бир-эки файлдарды жүктөп көрөйүн. Ошон үчүн алдын ала ссылканы, видеолорду телефонуңузга даярдап алсаңыз болот экен. Мына бул жерде көрдүңүзбү, материал деп турат. Анан бул жерде көздүн сүрөтү бар жер, бул доступ берет материалга. Окуучу материалды көрө алат только, же өзгөртө алат, копия кыла алат. Эгер только разрешить только просмотр десеңиз, окуучу бир гана видео урокту көрө алат. Өзгөртүп, башка нерселерди кошо албайт. Андан кийин эми окуучулар мисал иретинде жасап атабыз баарынын. Эми бул видеобуз жүктөлдү. Эми окуучуларга бул биздин онлайн сабагыбызды кантип жөнөтөбүз? Бул жерде сактоонун түрлөрү турат. Сохранить черновик или добавить расписание. Добавить расписание десек, Google расписание боюнча кирет жана биз окуучуларыбызга мисалы воскресенье сабак даярдасак, понедельник күнү эртең менен барсын десек, эртең менен биздин сабак барат. Түнү барбайт. Мындайча айтканда, эгер кааласаңыз, сразу жөнөтсөңүз да болот. Аны үчүн мына плюс эмес, 3 буштукка киребиз. 3 буштукка кирип, отправить задание дегенди басабыз. Бул жерде азыр биз окуучуларды электрондук пошталары менен гана кошобуз. Тапшырмалар ошол через электрондук почта аркылуу кетет. Бул жерде бир аз загрузка болуп атат. Мына көрдүңүз, биздин тапшырмалар уже биздин класска публикага саат алгоритм деген эмне болуш керек. Публикага саат 4:54 өткөндө чыкты. Бул түнкү саат, ошон үчүн расписанияга эртең мененки саатты койсок, биз эртең менен башка жумуштарда болгондо дагы биздин тапшырмалар окуучуларга барат. Публикага чыкты, бирок караңыз, эми ылдый жакта лента задания бар. Биз азыр заданияны түздүк. Эми колдонуучулар бөлүмүнө киребиз. Пользователи. Бул жерде мугалим мен Асылбек Мадалиев, бирок окуучу жок. Бул жерде экинчи плюс турат. Жогоруда преподаватели, бир нече мугалимдер кошулса болот. Ылдый тарапта окуучулар бирде окуучу жок. Бирок ал окуучуларды бул жерден плюс менен кошобуз. Бул жерге электрондук поштасын жазат. Электрондук поштасын жазганда окуучуларга тапшырмалар барат. Мисалы, мына өзүм электрондук поштамды жазам. Жана
пригласить деп басамын, уже биздин тапшырмабыз ал жака барат. Мына караңыз, биринчи окуучуга тапшырма кетти. Бир нече окуучуларды ушул азыр классыбызга кошуп алсак болот жана кийинки тапшырмаларды дайым чакыруу жөнөтүүнүн кереги жок. Эми окуучу катары кирип көрөбүз. Ал жака азыр мен эле өзүмдүн электрондук поштамды ачамын жана мен окуучу катары киремин, мага эмне деген кат келет. Мына караңыз, Мадалиев Асылбек, класс, караңыз, класс. Информатика 7-8 класс. Здравствуйте, Асылбек Мадалиев. Такой сизди ушул класска чакырып жатат. Окууга. Бул жерден присоединяться. Бул жерден мына караңыз, класс дегенде тандайбыз. Караңыз, уже биз өзүбүздүн мугалимибиздин классыбызга туш болдук. Мындайча айтканда, виртуалдык класска кирдик. Бул жерде ана караңыз, бул жерде уже информатикадан алгоритм деген эмне деген тапшырма келди. Мына окуучулардын телефонунан көрүнөт. Мына көрдүңүз, биз бир-эки сүрөт жүктөп койдук эле. Бул жерден уже окуучулар комментарийсин жаза алат, видеорокту көрө алат, сүрөттөрдү көрө алат. Андан кийинки сабагыбызда уже биз телефон аркылуу окуучуларды онлайн сурамжылоо, онлайн кайтарым байланыш, мындайча айтканда, сабакты үйрөнгөнүнө кантип билебиз, кантип баа коебуз. Ошол жөнүндө сабак тартканга аракет кылам. Бардыгыңызга чоң рахмат. Бул сабакты тартыш үчүн менин оюмча 2 сааттай кетти телефондо жана компьютерда. Ошондуктан сиздерден сураныч, сабакты башка адамдарга бөлүшүңүз, биздин каналга катталыңыз жана лайк басууну унутпаңыз. Канча көп мугалимдер билсе, биздин сабагыбыздын да сапаты жакшыраак болуп, жакшы көңүл буруп, сонун сабак тартканга аракет кылабыз. Чоң рахмат.